Assalamu alaikum dostlar. Saat ertemenki 6:30. Bugün sizler menen bugünkü günden bir kıskaça üzündü kılıp bölüşeyim dedim. Anda mesela biz menen bolуңуздар. Bugünkü kıla turgan жумуштарды kıskaça көргөзүп кетебиz. Азыркы учурда машинанын документтери булар. Өткөндө алганбыз. Ошону учеттон чыгарып, экспортный документтерин даярдап беришет. Ошону ошол жакка калтырып кете беребиз. Мындай салып коебуз достор. Булар азыркы учурда келдик жумушка. 9:00 келип, учеттон чыгарып, документтерин даярдап коет. Ал эми биз достор азыркы учурда Сеулга кетебиз. Ошол жерге барып, бир машинаны дагы алып келиш керек. Ал дагы буюрса бүгүн жолго чыгат. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Автобустан түштүк достор. Дагы деле инчондобуз. Эми метрого кирип дальше кеттик. Мынакей достор, Москвадан айырмаланып ушундай айнектер менен тозулуп турат. Достар, мына метродан чыктык. Сеулга келдик. Азыркы учурда ошо биз машина алган салонго баратабыз. Ушундай достор, Сеул. Жакындап калдык, буюрса. Бул алда турган зданиянын 9-этажында. Кирип барабыз. Бул сырттагы кичинекей авторынак экен. Деген достор, көрдүңүздөрбү? Бийик болуп чыгып турган Lotte Tower деген аш Кореяда эң бийик здания. Менимче дүйнө жүзүндө 3-орунда турса керек, бийиктиги боюнча. Аябай эле бийик. Ушундай жерлерде сатылат достор, машиналар.
Артта турганы бар, ушунда ичинде турганы бар. Портерлер достор, портерге кызыккандар болсо да кайрылсаңыздар болот, салып бере алабыз. Портердин үстүнө азыркы учурда бир Morning жанагындай Spark жүктөп алып кетип атышат. Через Владивосток. Ошондой кылып алып кетсеңиздер да болот. Достор, биз ушул машинага келдик. Kia Mahav ушундай. Мына. Буюрса азыр айдап кетебиз. Документтер даяр болсун. Бир sıra текшерип коюш керек, алып кетерде. Электр насосторун бир sıra карап, кээде болуп калат, жок болуп калат, алынып калат, же бул саламында унутуп калат. Карайсыздар. Bismillah. Китайский деген көчөсү, корейский Prada десек болот буну. Билсеңиздер керек, көрүп жүрөсүздөр болуш керек. Kia Mahav, чоң бул. Берки Пальсатка караганда менимче чоңураак бул. Бийигирээк дагы. 360 камера. Бар тең бар. Смола деп буюрса. Так, пока баягы чыгарып туруптур дейт. Ушундай машина достор. Бул эски Mahav, бул жаңысы. Так, достор, машинаны алып кеттик буюрса. Аман эсен чоңго жетип алалы. Жаңы эле заправка кылып. Ачып кеттик. Биякта дизель машиналар көп достор. Себеби дизель арзан да. Дизель эмнегедир кымбат. Бул жакта арзан. Бензинге караганда. Так, ушундай достор, Сеул. Ысык өтө. Тартабылдагы жана биз бул жакка чыгат экенбиз. Машина мощный достор. 3 куб дизель булар, 4 ВД. Моторлор жаңы чыккан болгондуктан 3 куб. 4 куб эле сезилет да.
достор, улантабыз. Кетип баратабыз дагы эле Сеулда. Биякта ушундай смог. Жайында деле смог боло берет. Чоң ушундай речка достор көрүнүп атабыз силерге бул жагынан. Ушундай үстүнө турган мосттарды кылып койгон. Корея центри бул. Алдыгы могу сары здание. Убагында Кореяда эң бийик здание болгон. Азыр мындан бийиктери салынып кетти. 약 400m 앞 시속 60km 과속 신호 위반 단속 구간입니다. Достор, Сеулдун так ортосу десек болот ушул жерлерди. 약 400m 앞 Так, достор, кетип баратабыз. 과속 신호 위반 단속 구간입니다. Кореян центри. Ушундай асман тиреген имараттар. Так, биз азыр достор ушундай жердин астына кирип кетебиз. Бул жол ушундай. Жердин асты менен кетет. Көрөбүз, пробка биякта эле кээде пробка болуп калат. Менимче бүгүн пробка болбосо керек азыркы учурда. Караңыздар достор, бир гана метро жүрбөйт жердин астында. Ушундай трассалар да бар да. Бир топ узак бул да бир 15-20 километрдей кетебиз. Кечке ушундай жол менен. Так, дагы эле кетип баратабыз достор. Ушундай уже трассага чыктык. Бурса расходду көргөзөйүн. 11 километр 1 литрге дейт. Бул дегени 10 литрге 110 километр жүрөт. Ошондо канча болуп калат? 9 литр болуп калат го да 100-нө. Булар ушундай эсептейт да. 1 литрге канча километр жүрөт деп. 11 жүрөт экен. Азыр жана пробкада Сеулда жүрдүк. Азыр уже трассада кетип баратабыз. Ушундай смешанный циклдык ушундай болжол менен. Токко трассада жазсаң, жана дизелде билесиңер, аз ичет. Бирок машина өтө жакшы экен, өтө жумшак. Корабль да кыскасы. Бул жанагындай азыр платный жолго киребиз. Нары трасса платный болуп калат. Ушундай жолдар бар Кореяда аябай көп. Косоктора да код, автобан да код, мисалы үчүн Европада, Америкада бар. Тыйын берип айдап кете бересиң. Ал жерден уже катуураак айдаса болот, 110го чейин разрешение берет. Так, достор, мына келип калдык. Жанагындай платный жол төлөй турган жери. Көк линияны көрүп атсаңыздар, булар жанагындай атайын картасы болот. Бул жерге коюп коет да. Автоматически эле ошодон акчаны алып кете берет, булар токтобойт. Эгер картаңыздар жок болсо, барып токтош керек болот. Токтоп, уже наличка бериш керек. Же атайын картасы бар, ошо менен төлөш керек да. Мисалы үчүн көрдүңүзбү, бул линия кетип барат жөн эле. Бул жактан уже төлөш керек. Биз да төлөйбүз. Себептен бул машинанын жана карталарын алып калды. Карта номерге байланган болот. Тетинде камералар эле сразу автоматически уруп кете берет. Тегине көрүп атасыздарбы? Чыгып алып атат, чек берет. Аз көрөбүз канча сом болот. Эгер мындай трассага чыкпайм десең, анда жанагындай пробкалар менен жүрүп каласың. Кичине кечигип каласың да. 안녕하세요. 네, 감사합니다. Так, достор, мына алдык.
төлөдүк кечиресиздер. Эми чыгып кеттик. Жана корейский машиналар билсеңиз керек, отолдурганда ондай үн чыгат да. 카드를 넣어주세요. Ушул жана картаны салыңыздар деген ушул трассанын картасы болот. Так, эми бияка чыктык буюрса. Так, ограничение 100га чейин экен бияк. Кармана айдайбыз. Мисалы үчүн ушул эле азыркы адреске бул трассага чыкпай кеткенде, туура бирок артаныраак бармакмын, бирок алыс болмокта кайра эле ошол эле акча чыгып калат да. Биякта камералар бар. Ограничение болгон жерлерден акын айдаш керек болот, камера турган жерден. Камера жок жерден кичине катуураак айдаса болот, бирок өтө катуу айдасаң, биякта атайын трасса ичинде атайын машиналар бар, жүрөт. Камерасы менен ошолор тартып кете берет. Жолдору жакшы Кореяныкы. Ушундай жакшы условияларды кылып койгон да.